Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, 2020-жылдагы аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнөн маалымат алган кезектеги чыгарылыш назарыңыздарда. Биз буга чейин министрликтердин, ведомстволордун, ошондой эле өкмөттүн Баткен, Ысык көл областтарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн иштеринен кабар алып бердик. Бүгүн да актуалдуу маекте аймактарды өнүктүрүү жылына карата ушул нарында кандай өзгөрүүлөр бар, ушул багытта сөз кылалы деп турабыз. Биздин программага телефон аркылуу өкмөттүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алымкулов Эмилбек Абдрайымович катышат. 2020-жылдагы алдыга коюлган милдеттенмелер кандай аткарылып жатат, эмне тоскоолдуктар бар, эпидемиологиялык абалда кышка карата камылгалар кандай көрүлүп жатат, алдыдагы шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө даярдыктар кандай? Мына ушул багытта маектешебиз. Өзүңүздөр билесиздер, азыр күзгү оору жыйы учуру, бул дагы азык-түлүк коопсуздугундагы өзгөчө мааниге ээ. Анда уктуруубузду баштайлы. Эмил Абдрайымович, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына мамлекеттин ушул экономикалык жактан өнүгүшү бул өлкөнүн аймактардын социалдык экономикалык абалынын деңгээли менен аныкталат экен да. Анан мына ошол аймактагы жанагындай административдик уюштуруучулук иштерге дагы бул көз каранды. Анан нарын жери башка аймактарга салыштырмалуу мындай кыш эрте келип, кеч узаган мындай климаттык шарты татаал аймак деп билебиз. Анан ушул күндөрү сиз ушул региондордогу айылдарга барып, жашоо турмуш менен таанышып жатканыңызды мындай биз кабардар болуп атабыз да. Бул кыдырууңуз ошол кышка карата даярдыктар менен таанышуубу, же ушул күзгү ооруп жыйуу иштерине дагы байланыштуубу, эмнеге байланыштуу ушундай активдүү иштер жүрүп атат? Сөз ушундан баштасаңыз. Рахмат. Өзүңүз айткандай, ушул аймактарды кыдыруунун максаты ушул эң биринчиден ушул алдыда келаткан кыш мезгилине, күз-кыш мезгилине элибиздин экономика тармагынын социалдык объектилердин даярдыгын көрүү максатында. Экинчи, ошол бизде эми аба ырайынын баягы шартына байланыштуу, климаттык шартыбызга байланыштуу Нарын областында дагы ооруп жыйуу иштери азыр кызуу жүрүп атат. Мына ошол дыйкандарыбыздын өстүрүп алган ошол айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында жыйнап алуу максатында ошол уюштуруу иштери кандай жүрүп атат, жерлерде техникалар жетиштүүбү же жокпу деп ушул багытта ушул аймактарды азыр кыдырып атабыз. Ошону менен бирге эле өзүңүздөр билесиздер, быйыл эми оор жыл болду, ошо пандемия деп мынакей коронавирус менен күрөштүк. Ошол экинде ошол жерлердеги ошо медицина тармактарынын ошол күзгө, кышка даярдыгы себеби дагы кандай болуп кетет, ошол максатта ошол жеринде ошол ФАПтардын, ГСВлардын, аймактык ооруканалардын даярдыктары, алардын ремонту, отун суу менен камсыз болушу менен ошол кыдырып чыктык. Азыр кыдыруу дагы уланып атат. 4 районду кыдырдык, азыр эми 2 районубуз калды. Жалпылап айтканда эми кышка даярдык боюнча бизде жалпы область боюнча 98.800 тонна отун керектелет, көмүр отуну. Мунун азыр 23.316 тоннасы ошол бюджеттик мекемелерге тартабыз, 75.500 тоннасы бул калктын муктаждыгы да. Азыркы күнгө тартылганы 9.892 тонна, мына бүгүнкү күнгө. Же болбосо 42% көмүр менен камсыз болду. Азыр бюджеттик мекемелер дагы анан азыр кичинеден элге да келе баштады. Тилекке каршы ошол азыр кара кечеде жанагындай жолду жана сууну бөгүп калып бир тоо кулап, ошол жерде баягы башка кошумча жол салынып атат. 3,2 километр жолдун азыр 3 километри бүтүп калды. Азыр кеңейтүү жумуштары жүрүп атат. Кудай буюрса ушул бир 3-4 күндүн ичинде ошол жолду ачып алсак, дагы ушул көмүр тартуу иштери мындан ары дагы шаар жүрөт го деген ойдобуз. Эмил мырза, мына сиздин ушул райондорду кыдырып жүргөнүңүзгө байланыштуу биздин студияга да келе албай калдыңыз, бирок бизде ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар сиз менен сүйлөшкөнгө. Анан азыр өзүңүз айтып калдыңыз ошол жанагы дыйкан кара кече унаа жол жөнүндө. Азыр ушул бир топ тазалоо иштерин дагы сиздер жүргүзүп койдуңар. Анан өзүңүз да билесиз да, ошол бир гана ошол жол гана жабылып калбастан ошол кара кече дарыясынын нугу бөгөлүп, жана электр зымдары да зыянга учурабады беле? Ошол жаанда эмне болуп атат?
Азыр ал жерде атайын биз ошол кырсык болгондон баштап штаб түзгөнбүз. Жеринде барып ошол тиешелүү министрликтердин өкмөттүн тапшырмасы менен министрликтер да келген. Азыр ал жерде ошол жол эле салуу эмес, ошол жанагы электр линиясын тартуу жумуштары дагы жүрүп атат. Ошол аркы өйзү менен жол салган күнгөй бет менен ошол электр столбаларын орнотуп, ошону берүү азыр пока көмүр ишканалары убактылуу баягы генераторлор менен иштеп атат. Бул жерде 2 миллиондон ашык куб метрден көлөмдөгү тоо породасы кулап калган. Анан суу боюнча айтсак, ал жерде баягы сууну бөгөп калган бир мындай бассейн болуп суу толуп атат тиги жерде. Бирок суу баягы өзүнүн угун таап экен, таштын арасы менен баягы фильтрленип чыгып атат суу, кетип атат. Анан адистердин айтымында бул суу андай чоң коркунуч жаратпайт, себеби тиги тосуп калган дамба мындай алып кетүү коркунучу жок дейт, себеби өтө көп ал жерде масса. Анан ошол жана кесек-кесек таштар түшкөн, ошол таштын арасы менен суу азыр жолун таап кетип атат. Биз азыр эң биринчи милдетибиз ушул жолду жанагы оор жүк ташыган машиналар мындай коопсуз өтүүгө шарт түзүп беришибиз керек да. Эки тараптуу кылып кененирээк иштейт. Ал жерде азыр 10го жакын техника иштеп атат. Ал жерде көмүр ишканаларынын техникалары, анан жол тейлөө тармагынын техникаларын баарын ошенге тартканбыз. Кудай буюрса, бир жакын арада ушу жолду бүтүрүп беребиз, Кудай айтабыз. Абдан жакшы. Мына сиз азыр сөзүңүздө да белгиледиңиз. Чын эле биз ушул көп убакыт ушул 2020-жылы пандемия менен күрөшүүгө өтүп кетти да. Ошого алаксыздык дегенде. Анан эми өзүңүз билесиз, биздин өлкөбүз баягы айыл чарбалуу өлкө. Анан анын ичинде ушул Нарын областы дагы айыл чарбалуу аймакка кирет. Анан негизи эле ушундай экен, эми дүйнөлүк тажрыйбада, практикада ушундай экен, айыл чарбага ылайыкташкан жердин өнүгүүсү жакшы болот депчи. Мындайча айтканда ушул социалдык маселелердин чечилишине өбөлгө түзөт деп. Эми бизде кандай экенин билбейбиз. Айыл чарба өндүрүшүн ушу жолго коюп алып кетүүдө ушул жылы мындай бир мүмкүн болдубу? Сиздин оюңузча? Ооба, өзүңүз айткандай эми жанагындай оор кырдаалда айтсак быйыл бирок ушул айыл чарбасы үчүн мындай жакшы жыл болду деп айтсак болот да. Биринчиден бул жаан-чыл болду. Анан күзүбүз дагы коңур күз болуп абдан жакшы болуп атат. Азыр дыйкандарыбыздын ошол тоют топто суу аяктап бүтүп калды, Кудай буюрса. Ошол чөптөрүн, экин чабыктарын чаап жыйнап атышат. Андан сырткары ошол эгин-тегиндерди жыйноо азыр кызуу жүрүп атат да. Быйыл Нарын обласу боюнча 39.866 гектар жер айдалган болчу. Мунун ичинен 5.757 гектары буудай, 18.877 гектары бул арпа. Калганы ошол бир аз жүгөрү бар, баягы 6.100 гектар жерге картошкабыз бар, жашылча жемиштерибиз бар дегендей. Анан өткөн жылга салыштырмалуу быйыл дан эгиндердин аянтын кеңейтип айдаганбыз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, жазында бир топ ундун баасы кымбаттап, буудай кымбаттап кеткенине байланыштуу 800 гектарга буудай айын көбөйгөн, 1815 гектарга ошо көбүрөөк арпа дыйкандарыбыз көбүрөөк айдаган. Эми бизде көбүнчө мал чарбачылыгы менен алек болгондугуна байланыштуу ушул тоютка көбүрөөк көңүл бурабыз. Биз ошол чөп кесек тоют жыйноо жана ошол арпаны айдап малга берүү максатында. Азыркы убакта ошол 214 дан бастыруучу комбайндын 196-сы азыр иштеп атат. Мындан сырткары быйыл эле ошол мына кооперативтерибиз, айыл өкмөттөрүнүн астындагы баягы муниципалдык ишканалар, баягы дыйкан чарбалар болуп отуруп 11 жаңы комбайн алдык биз. Ушул абдан көйгөй болуп келди эле, бизде ошо комбайн жетишпей. Кудай буюрса ошол 11 комбайн келип иштеп атат. Башка региондордон да 22 комбайнды тартканбыз. Ысык көлдөн, Чүйдөн мына ушулар жардамга келип атат. Күйүүчү майлоочу май боюнча проблема жок. Азыр 36-37 сомдон сатыкта туруп атат. Андан сырткары эми бүгүнкү күндө азыр 18.044 гектар жер дан өсүмдүгү жыйналып 44.016 тоннадан кампага түштү. Же болбосо 24,2 центнерден түшүмдүүлүк айланып атат. Былтыркыга караганда 2,5 центнерге ошол ашыктан алып атат да дыйкандарыбыз. Кудай буюрса урожай жакшы. Азыр эми бүгүнкү күндө 77% оруп жыйуу бүтүп калды. Ошол бирине карата эң акыркы сурообуз ошол 5-октябрга карата толук кандуу ошол дан эгиндерин жыйнап бүтүп, жалпы тоют топтоону дагы толук бүтүрөбүз деген ойдобуз.
Жакшы экен. Эмиль Абдрайымович, мына Кыргыз Республикасынын президентинин ушул аймактарды өнүктүрүү жана ата мекенди өндүрүштү колдоо боюнча саясаты бар эмеспи? Мына ушул саясатка ылайык жанагы ишкердик субъектилерди каржылоо, айыл чарбасын каржылоо 8 сындуу программалар иштеп жатпайбы? Анан эми менде суроо да, ушул дыйкан же болбосо фермерлик чарбалардын ичинде быйыл кандай өзгөрүүлөр бар? Жанагындай кредиттик ресурстарды пайдалануу кандай болуп жатат? Туура айтасыз. Быйылкы жылы эми бюджеттин тартыштыгына карабай, бирок ушул өкмөт тарабынан, мамлекетибиз тарабынан ушул баягы айтылган дыйкандарга деген убадалар аткарылып атат да. Менин сөзүм кур болбош үчүн айтып коеюн, мына айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору быйылкы жылы да, ушул жылда келатат. Мына облус боюнча 1050 кардарга 430 миллион 638 миң сом ошо кредит берилди да. Мунун ичинен дыйканчылыкка 111 кардарга 23 миллион 435 миң сом каржыланды. Мындан сырткары эми биз эми банктар менен иштеп атабыз, башка тиги финанс уюмдары менен дагы бир топ аракеттерди көрүп иштеп атабыз. Мисалы үчүн мынакей 2020 жылда ушул өкмөт тарабынан ишкердик субъектилерди каржылоо программасы ачылган. Мына ошол 14 миллиард сом акча бөлүнгөн өкмөт тарабынан. Ошол ишкерлик субъектилерге дагы 199 кардарга 45 миллион 325 миң сом жеңилдетилген насия алды биздин. Ал акчалар ошол 8 коммерциялык банктарга которулуп берилген. Учурда долбоорлор даярдалып, алды уже иштерин алып барып атат. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун банк тарабынан 82 долбоор колдоого алынып, 4 миллион 238 миң сом акча каржыланды. Кепилдик фонд ачык акционердик коому тарабынан 278 кардарга 113 миллион сомго кепилдик берилди да. Анан ушулардын баардыгы эле мынакей баягы жылда жасалып келаткан жумуштарды аягына чыгарып бүткөрүү. Андан сырткары ушул айыл чарбасына көңүл буруп атканыбыздын себеби биздин эми нарындын потенциалы өзүңүз белгилегендей ушул мал чарбачылыгы менен да. Анан баягы бренд бар, өзүңүз билесиз, нарындын эти деген, нарындын картошкасы деген. Анан ошон үчүн биз ошол эт багытындагы, сүт багытындагы малдардын асылдуулугун жогорулатуу максатында. Анан ошолордон алынган продукциянын баягы көлөмүн көбөйтүү максатында ошол асыл тукум фермаларын түзүү боюнча атайын облустан программа иштеп чыкканбыз дагы. Ушул боюнча азыр жерлерде ошол фермерлерди ошол малдын сапатын санынан сапат көтөрөлү деп сапаттуу мал сатып келүү иши активдүү жүрүп атат азыр. Ушул асыл тукум фермерлерин уюштуруп, ошолорго каражат жана банктар аркылуу каражаттарын алып берип атабыз. Анан жана эт багытындагы, сүт багытындагы жакшы уйларды алып келип атат. Себеби сүт деп айтып аткан себеби өзүңүз билесиз, мына былтыркы жылы Нарын шаарына 150 тонналык сүт заводу ачылган. Ат башы районунда ат башы сүт иштеп атат. Кочкор районунда дагы сүт заводу мынакей ишке кирип атат. Ошонун баардыгы ошол азыр кардардан фермерлер ошо сүтүн өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Эми Эмиль Абдрайымович, ушул экономикалык жааттагы суроомду да улантайын. Мына бир топ суроолорум бар. Негизи ушул кайра иштетүүчү ишкананын ачылышы чындыгында аймактын баягы социалдык экономикалык абалын жакшыртууга алып келет экен да. Эми менде мындай суроо да, ушул областта баягы жумушсуздук маселеси кандай чечип атасыздар? Чындыгында практикада карап көрсөк, бул көбүнчө ушунун деңгээлин төмөндөтүш үчүн жанакындай чакан анан орто бизнести өнүктүрүү, же болбосо ошол эле эмгек рыногундагы жагы инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү менен чечишет экен да. Сиздер кандай кылып атасыздар? Мына азыр сөзүңүздөн улам ушул суроону берейин деп турам да. Туура айтасыз. Эми азыр эми рынок заманы да. Базар экономикасы. Анан азыр мындай бир долбоорлор менен активдүүрөөк иштеп, ошол долбоорлорду ишке ашыруу максатында жана финанс уюмдары менен активдүү иштеген фермерлерибиз, ишкерлерибиз көбөйдү да. Ошолорго биз жанагындай финанс уюмдары менен ортомчу болуп, жакшынакай кылып шарттарын түзүп берүү боюнча иш алып барышыбыз керек да. Мисалы үчүн быйыл мына долбоорлор боюнча айтсак, өндүрүш, кайра иштетүү жана тейлөө багытында азыркы күндө мына биз эми жайлата иштей алган жокпуз. 5 жакан ишкана ачылды да. 154 жумушчу орун түзүлдү. Бул
Нарын шаарындагы КИИС тен буюм жасоо ишканасы, автоунаа оңдоочу жайлар, Жунгал районунда Атай групп көмүр ишканасы, Ат баш районундагы кирпич завод, пескоблок чыгаруучу ишканалар, жана унаа жуучу майда ушундай ишканалар боло туруп, ушул бир 150дөй жумушчу орун түзүлгөн экен. Анан эми ошол 2019-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аймактарды өнүктүрүүгө каралган 2 миллиард сом акча каражатынан быйылкы биздин немелерибиз ишкерлер 72 миллион 170 миң сомдук 20 долбоор өткөн болчу. Бул Актар районунан 2, Ат баш районунан 6, Жунгал районунан 1, Кочкор районунан 5, Нарын районунан 4 жана Нарын шаарынын 2 долбоор өткөн да, ушу 20 долбоор. Ушулар каржыланып иш алып барылды. Анын негизгиси мынакей мал союучу жайлар, 2 мал союучу жай салынып атат. Азыр Нарын районунда жана Ат баш районунда жана жогоруда айтып кеткен кыш чыгаруучу завод күнүгө 25-30 миң кыш чыгарып атат. Булар азыр иштеп атат. Туризмди өнүктүрүү максатында этно комплекс ачылды. Кудай буйрса Нарын районунда чоң сүт иштетүүчү жана башка дагы ошо ишканалар курулду. Ошондой эле жана дагы айтып коеюн, ошол эт сүт багытындагы асыл тукум мал өстүрүү багытында бир катар долбоорлор ишке ашты да. Анан бул боюнча эми азыр эми ат башынын балы дагы азыр аябай жакшы болот. Ошону да айтайын деп атам. Ошол ат башынын балы дагы мына бизде бренд болуп ошол сыртка баягы көп конкурстардан жеңип алып атат. Ошол боюнча дагы биз атайын ошо бал фестивалын өткөрдүк быйылкы жылы. Ошол бал фестивалында дагы көп ошол баягы кардарларды таап, ошолорду жанагы упаковкалап жакшылап өткөрүү линиясын ачуу боюнча азыр аракеттер көрүлүп атат. Ошол тышкы инвесторлорду тартып ушундай долбоорлор ишке ашып атат азыр. Жакшы. Эми социалдык багытта да сөзүбүздү улайлы. Албетте элдин жашоо шартынын жакшырышына, анан ошол эле саламаттыгыбызга таасир бере турган бул калктын таза суу менен камсыз болушу эмес беле. Анан ушул быйылкы жанагындай бир программага кошулуп калган же кошулбай калган жагдайда негизи эле таза суу системасы, ирригацияда эмнелерди белгилейсиз? Туура, биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин ошол өзүнүн программасы эң биринчи ушул айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, ошол стратегиялык программасы. Экинчиси ошол ирригация системасын колго алып, ошол кургак жаткан жерлерге суу чыгарып, жаңы системада ошол 2016-2017-2026 жылга атайын программалар кабыл алынган да. Ошолордун негизинде өкмөттүн атайын токтомдору чыккан. Ошонун алкагында биз дагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн буйруктарын чыгарып алып, атайын программабызды түзүп алып, иш аракеттерди көрүп атабыз. Таза суу боюнча алсак, бизде ошол Азия өнүктүрүү банкы аркылуу, кудай буйрса, донорлор ошолор болот, 42 айыл ошо таза суу программасына кирип атат. Бул 42 айыл облус боюнча жанагы эски водопровод баягы суу түтүктөрүн алмаштыруу же болбосо такыр эле жок айылдарды кайра салып чыгуу да. Анан быйыл эми борки пандемияга неметип калды, токтоп калды. Кудай буйрса, ушул иштердин үстүндө азыр бүт айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийлик аракетин көрүп иштеп атат. Бул этапка бөлүнгөн, биринчи этап, экинчи этап деп. Ошол этаптар боюнча азыр ошол таза суу программасын мындан ары ишке ашыруу боюнча аракеттерди көрүп атабыз. Андан сырткары эми жанагы ирригация маселесин айтып атабыз. Ирригация маселеси эми өзүңүз билесиз, биз дагы ушул айыл чарба багытында болгондон кийин жана жогоруда айткандай ошол 2017 жылдын да Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому чыккан. Ошол 2017-2026 жылдагы Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүү мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө. Ошол программага биздин Нарын областынан 9 проект кирген да. 9 проект кирген, ошо 5 миллиард 281 миллион сомдук объектилерде булар. Булар кайсылар? Айта кетсек, мисалы үчүн Жунгал районундагы баш кууганды БСР кирген, мынакей 113,7 миллион сомдук курулуш иштери бүткөрүлүп, азыр ишке берилди. Натыйжада 1041 гектар аянтка суга суу жакшырды. Ошол жерде 239 гектарга жаңы жер өздөштүрүлдү. Ошондой эле ошол эле Жунгал районунда Кызыл Жылдыз айыл аймагында Кара Дөбө суусундагы БСР 57,6 миллион сомдук. Буга ушул жакын Карадар 2 күн мурун мен барып келдим жеринде. Абдан уникальный, жакшы салынган. Мына ошол жерге дагы 120 гектар жер жаңы жер өздөштүрүлдү, 380 гектар жерге суу берүү жакшыртылды. Ушундай эле долбоор ушул
Жумгал районунда Түгөл сай өзөнүнө курулуучу чоң объект. Бул курулуш бүткөрүлсө 1500 гектар жерге жаңы жер өздөштүрүлөт, 3400 гектар жерге суу берүү жакшыртылат. Мындан сырткары Кочкор районундагы Шамшы БДР, Актала районундагы Алабука насостук станциясы, Жамандабан каналы, Нарын районундагы Куланак, Онарча каналдары, Ат Баш районундагы Ичке Ташрабаш каналдарынын куруу иштери өкмөттүн программасына киргизилип, азыр Кудай буюрса ушул иштерди баштоо алдында болуп атат. Кээ бирөө ошол проектлер жасалып атат дегендей. Ошонун баары 9 объект бүткөрүлгөн күндө 8751 гектар жерге жаңы жер өздөштүрүлөт, 5468 гектар жерге суу берүү жакшыртылат. 6400 гектар жер Акма каналы менен камсыз болот да. Бул Акма канал дегени бул насос менен же башка менен болуп атса, азыр самотёчный деп коет. Булардан жакшы долбоорлор да. Анан ушул долбоорлорду ишке ашыруунун үстүндө азыр чоң аракеттер көрүлүп атат. Эми азыр мындай ушул калктын жашоо шартын жакшырышында, деги эле алардын мындай бир жашоосунда бир жеңилдиктер болушуна, анан негизи эле бир ушул облустун өнүгүүсүнө дагы бир түздөн түз таасир этүүчү иш чара бул санариптешүү деп атпайбызбы? Бардык жерде ушуга дагы өзгөчө азыр мындай көңүл бурулуш керек. Бул мамлекеттик саясат, санарип саясаты бар. Ушул жагдайда быйылкы жылга ушул 8 ай дейбизби, ушул багытта эмне иштерди жасаганга үлгүрдүңүздөр? Туура, эми бизде өзүңүздөр билесиздер, ушул санариптештирүү боюнча быйылкы жылда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович ушул аймактарды өнүктүрүү, ошол санариптештирүү, балдарды коргоо жылы деп атайын жарлыкка кол койгон. Ошол жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын ошол коопсуздук кеңешинин чечимдери бар. 2018-жылдагы 14-декабрдагы чечими бар. Андан сырткары Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругу менен бекитилген Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформация концепциясын ишке ашыруу боюнча ошол жол карта атайын түзүлгөн. Ошол жол картанын негизинде Нарын облусунда да ишке ашыруу максатында ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусунда Ыйгар Мукт өкүлүнүн буйругу чыгарылып, иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Бул аталган буйруктун Нарын облусунда бардык жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда жана өз алдынча башкаруу органдарга жеткирип, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Мисалы үчүн, эң биринчи санарипти биз интернетсиз элестете албайбыз. Эң биринчи максат биз жерлерге ошо интернет тартып жеткирүү максатында ошол Кыргыз Телеком менен ушул атайын иштерди алып барып атабыз. Мисалы үчүн азыр Кыргыз Телекомдун Нарын областында филиалы тарабынан Нарын Бишкек багытындагы жаңы технологиядагы байланыш каражаттары орнотулду. 10 гигабайт секунда ылдамдыктагы интернет линиясы тартылды. Облус боюнча 609. Анын ичинде айтсак, Ат Башыда 90, Акталада 92, Жумгалда 72, Кочкордо 57, Нарында 298 абонентке интернет линиясы тартылып, интернеттин маалымат мейкиндиги кошулууга мүмкүнчүлүк алышты да. Мунун ичинен 76 мекеме ишканалар, 533 жеке жактар оптика була байланыш линиясына кошулду. Бул жерден айта кетишибиз керек, эми Нарын шаардык салык кызматына, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарындагы филиалына, номер 87 кесиптик лицей, Нарын жогорку чаңалуу электр тармактары ишканасы, Нарын облустук муз драм театрга, Нарын облустук китепкана, үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору жана башка мекемелерге жалпы 76 мекемеге ушул жанагы оптика була байланыш линиясы менен интернет тартылды да. Бул эми скорость дагы баягы ылдамдыгы да жакшы дегендей. Анан эми ушул эле мезгилде билим берүү тармагында ошол мектептерге интернет жеткирүү, ошолорду окутуу максатында мына өзүңүз билесиз, быйыл эми 20-жылдын 4-чейреги, анан азыркы мынакей 2020-21 окуу жылынын 1-чейреги дагы мындай дистанттык түрдө окуулар жүрүп атат. Мына ошол жерде биз ошо санариптештирүүгө мындай ылдам кирдик десек болот да. Ошонун аркасында мынакей азыр облус боюнча 60 000 окуучу азыр сабактарын, мисалы үчүн Zoom, Google жана Classroom деген программалар бар экен. Ошонун колдонуу менен азыр ушуларды 5500 мугалимибиз азыр окуу тарбия берип атат да. Анан эми андан сырткары бизде Нарын шаарында акылдуу бала бакча системасы киргизилген. Учурда бала бакчаларга онлайн форматта катталып, электрондук кезек менен алынууда. 2020-21 окуу жылынан Нарын шаарында 7 бала бакчага 213 бала электрондук кезек менен
кабыл алынып, дагы 1046 бала электрондук кезекте турат да. Андан сырткары облустук китепканада 62 компьютер интернетке туташтырылып, окурмандарга бекер интернет булактарын менен маалымат алууда. Андан сырткары саламаттык сактоо тармагында 48 үй бүлөлүк медицина борборуна караштуу үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна интернет байланыштары киргизилип, электрондук каттоо боюнча баардык үй бүлөлүк медицина борборлорунда база орнотулду. Регистратура кабинеттери, компьютер жана термопринтерлер менен камсыздалып, азыр иш алып барылып атат. Анан эми бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе түндүк электрондук системасын өзүңүз билесиз, мына иштеп атат. Ошол түндүк электрондук системасына бүт мамлекеттик кызматтарды кошуу, ошол система менен иш алып баруу максатында мына биздин өзүбүздүн областтык ыйгармыктуу өкүлчүлүктүн аппаратынан баштап баарын коштурдук. Мына электрондук системасына ушу мамлекеттик каттоо, салык, ветеринария, социалдык фонд, госрегистр, ЗАГС, паспорт стол, РИО, ГАИ мекемелери байланганда. Булар борбор менен да байланышабы? Борбор менен бир системага кирди да булар. Керектүү документтер түндүк системасы аркылуу алынып жатат да ошонун ичинде. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтында электрондук калькулятор программасы деген иштеп атат. Интернет аркылуу кирешелерди эсептөө мүмкүнчүлүгү болуп атат. Салык кызматы мисалы үчүн декларацияларды тапшырууда электрондук түрдө алып атат да. Булардын баардыгы. Бул эми бюджеттик мекемелер жана ишкердүүлүк субъектилер отчетторун электрондук түрдө берүүдө 50-70%га чейин ушундай бердирип атат да. Ошондой эле электрондук патенттер берилип атат. Ар кандай чегерүүлөр төлөө терминалдары аркылуу жүргүзүлүп атат. Эмгек социалдык коргоо башкармалыгынын социалдык жардам корпоративдик маалымат системасы кирди. Түндүк электрондук системасына кошулуп, мамлекеттик жөлөк пулдар, мисалы жөлөк пул чектөөдө эле бир топ маселе болчу. Ушулардын баары түндүккө кирип, ушул боюнча иштеп атат. Социалдык фонд тарабынан элет программасы киргизилип, бул иштеп атат. Анан Кудай буйрса, эми бизде кызматы мына муниципалдык ишканаларга ушу кызмат ресурстарын башкаруу системасы боюнча дагы райондук мамлекеттик администрация, шаардык мэрия, мекеме ишканаларда тийиштүү кызматкерлер дайындалып, алар окуудан өттү, бир сыйра окутуп келдик. Кудай буйрса, ушулардын баары иштеп атат. Анан эми дагы бир айтып койчу нерсе, бул Санарип Кыргызстан 2019-23 трансформациялоо концепциясына ылайык Нарын шаарына ошо акылдуу шаар долбоорун демилгелеп киргизип атабыз. Өткөндө ошол биздин президентибиз Ромашевич келгенде дагы ошол башталышын биринчи этабын көргөздүк. Бул ошол бизде өзүңүз билесиз, Борбордук Азия университети бар. Агахан. Ошолор аркылуу ошол өнөктөш болуп алып туруп, ошол акылдуу шаарды пилоттук долбоор катары ишке ашыруу максатында аракеттер көрүлүп атат. Ошонун негизинде мына ошол ГИСПРО борбору деп коет экен, ошол Нарын шаарында биргелешип иш алып баруу максатында ушулар иштеп атат да. Эми ошо мектептерге алыскы мектептерге мындай интернет жетпей калган жагдайлар барбы? Бар. Ошол интернет жетпей калган жагдайлар бар. Биз ушунда иштеп атабыз. Биздин эми климаттык шартыбыз оор, билесиз. Ошол жерлерде ошол интернет жетпей калган мектептерде мурун модем менен иштеп аткан мектептер бар. Мисалы үчүн 51 мектепте азыр толук кандуу баягы жанагы оптиковолоконовый система жете элек да. Булардан азыр 15 мектебине быйыл 2021-жылы 15 мектепке азыр тартып атат, кошуп атышат. Өткөндө дагы коллегияда караганбыз, Кудай буйрса ошол сентябрдын аягына чейин ошол 15 мектеп дагы кошумча болот. Анан ар жакта 24 мектебибизге дагы ошол кошумча каражат таап, ошол тиги интернет тартуу аракеттерин көрүп атабыз. Мунун ичинде 9 мектебибизге такыр эле мүмкүнчүлүк жок деп берип атышат. Муну дагы эми башка компаниялар менен иш алып баруш керек да. Эмил Абдраимович, эми мына эпидемиологиялык кырдаал боюнча да токтололу да, мына пандемия биздин өлкөгө да келгенде, мына ушул коронавирус негизи биринчи эле ушул Нарында көбүрөөк катталып, Нарында башталды эле да. Анан сиз менен мындан мурун ушул эфирибизде айттыңыз эле, үймө үй кыдырып, ушул коронавируска кимдер чалдыгып калды, ушуларды дагы аныктап алганга иштерди баштап канча процентин бүтүрүп койдук депчи. Эми азыркы абалыбыз кандай болуп атат? Мына эми экинчи толкун болот деп азыр дагы айтып атабыз. Мына сиздерде дагы жергиликтүү бийликтин жумушу көп. Тояштарды токтотуп тургула деген сиздердин чакырыктарга эл дагы мындай көнүш керек. Мына ушул жагдайда түшүндүрүү иштериңер бар. Кандай азыр? Эмнелерди айтасыз? Ооба, чындыгында быйылкы жылы эми жеке эле Кыргызстан эмес, мына бүткүл дүйнөдө ошол пандемия деп катуу оору болду. Андан эми биздин теңир тоолуктар дагы кыйга өткөн жок. Мына сиз айткандай, ошо
22 марттан баштап биз өзгөчө вырдал режиминде азыр иштеп атабыз. Мына ошондон баштап эле биринчи ошол где-то апрелдин аягы, май айында, июнь айларында, майдын аягы, ошо июндун башы менен ушул абдан катуу болду да бизден арында. Эң биринчи ошол Нарын шаарында чыкты эле, андан кийин ошо Ат башы районунда болуп дегендей. Анан биз ошол мезгилде чындыгында абдан кыйналдык, абдан оор күндөр өттү. Анан ошол жерде ошол оорудан чыгуу максатында ошол жергиликтүү бийлик, күч структуралары, айрыкча мына биздин медиктерибиз ушу күнү түнү ошол жерде болуп иштеп беришти. Эң биринчи биздин азыр ушул ооруну кичине жеңип чыгып келатабыз деген максаты ошол жерде баягы уюшкандыкта иш алып баргандын натыйжасы болсо керек биринчиден. Экинчиден ушул анализди абдан баарынан алып, подряд алып туруп ошол бир сыйра баарын текшерип алалы деп бир моментте 2,5–3,000ге чейин анализ алынган күндөр болду да, бир определенный убакыттын ичинде. Анан ошолордун баарын выявить этип алып туруп, анан ошондон чыгардык. Ал убакта андай баягы көп дагы киши каза болгон жок, баягы айыктырып чыгарып аттык да. Анан ушул оору көргөзтү биздин эми канчалык деңгээлде биздин медицина тармагы мындай даяр экени деген, ушул эмнелер жетишпейт экендигин. Анан мынакей бүгүнкү күндө ушул биздин ушул медицина больницаларыбыздын жетишпестигинин артынан ушу мына өкмөтүбүз, президентибиздин атайын көзөмөлү менен бизге ушул жаңы инфекциялык больницанын салынышы, 70 орунду имарат азыр курулуп атат. Курулушу абдан кызуу жүрүп атат. Бул жерде азыр 100га жакын адам рабочийлер эмгектенип атат. Бүгүнкү күндө азыр 50% жумушу бүттү, Кудай буюрса. Эмки бир ошол октябрдын 20-сына чейин бүткөрүп беребиз деген ойдо болуп атабыз да. Анан эми статистикага токтоло кетсек, бүгүнкү күндө Нарын областында азыр ооруканасында 6 адам пневмония менен дарыланууда. Бүт область боюнча Нарын шаарында гана 6 адам бар. Калган райондордо, аймактык ооруканалар Кудай буюрса азырынча таза. Күнүгө чыккандар кээде бирөө экөө чыгып калып атат, бирок айыгып чыгып атышат. Июль айынын аягы, мына августтун башынан бери Кудайга шүгүр каза болгон адамдар жок. Анан пандемия башталгандан бери Нарын областы боюнча жалпы 1706 адам катталды. 692 адамы ковид болду да. 1014 адам пневмония менен дарыланды. 1622 адам ушул ооруну жеңип айыгып чыкты. Тилекке каршы ушу 21 адам ковидтен, 41 адам пневмониядан көз жумду. Анан азыр 573 койканын 157си азыр иштеп атат. Ошол убакта 573 койка даярдаганбыз. Себеби перепрофилировать этип башка бөлүмдөрдү дагы бүт ушу ковидке деп даярдадык эле. Азыр алардын баары кадимки режимде өзлөрүнүн баягы профилинде иштеп атат. Азыр 157 койканы алып калганбыз. Ошол менен азыр иштеп атабыз. Учурда эпидемиологик абал туруктуу. Бирок ошого карабастан азыр эл арасында дагы эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Дагы эле болсо эми жанагы экинчи волнасы деп атат, үчүнчү деп атат, эми алгандай болот. Бирок ошого карабастан жанагындай масочный режимдерди сакташыбыз керек болуп атат. Мындай биз өзүбүздө эле адис болуп калдык. Карап көрсөк, могуреки эл көп чогулбаган, эл аз айылдарда, анан калкы аз райондордо аз болду бизде. Кай жерде эл канчалык көп топтолуп, контакт көп болсо, мисалы Нарын шаары мына азыркыга чейин ушу Нарын шаарында жана Алтоодагычы ушул жерде болуп атат да. Себеби элдин кыймыл аракети, контактысы көбүрөөк болуп атат. Ушуну кайра айтып атабыз. Дагы эле коркунуч бар. Ушу масочный режимди сактайлы, жанагы санитардык эрежелерди сактайлы, аралыкты, дистанцияны сактайлы депчи. Ушундай нерселерди эми байма-бай жасап атабыз. Эми элибиз дагы ушу батунтуп калат экен да ушундай нерсе. Кечээ эле эмне болуп аттык эле, анан бүгүн ушу болбой эле. Эми албетте ушундай өзгөчө кокусунан ушундай кырдаал мындай түзүлүп кала турган болсо, чын эле баягы уюшкандык менен иш алып барып кетүүгө мындай көз каранды болот экен да бул жагдайдагы. Анан элибиз дагы ошо июль айындагы болгон окуяны дагы эстеринен чыгарбаса да, анан менде дагы бир мындай суроо да. Мына сиз жана сөзүңүздө да белгиледиңиз, чын эле Нарында баягы алыскы тоодо жайгашкан айылдар көп. Мына калктын ушул саламаттыгын сактоодо эң маанилүү роль ойногон бул азыр үй бүлөлүк медицина борборлору экен да. Анан аймактарда баягы фаптардын иштеши кандай болуп атат? Мисалы үчүн айыл элинин жана саламаттыгын кароого ошолор жетишип жатабы? Алар кандай жерлерге жайгаштырылган? Ушул боюнча дагы маалымат берсеңиз. Анткени тез мындай бир жардам көрсөтүү, тейлөө деген дагы жагдай болуп атпайбы?
Туура. Райондан алыс жайгашкан айылдардачы? Туура, биз эми ушул пандемияда көрдүк да, жанагы райондук, областтык ооруканалардын баары толуп калганда, аларды разгрузка кылыш үчүн ушул жер-жердеги фаптарды иштеттик да. Ошол жерде кошумча койкаларды уюштурдук. Ошол жерден биринчи жардамды ошол жерден ошол фельдшерлер, ошол медсестралар жардам берип атып, баягы врачтын назначениясы менен ийнесин сайып берип, жакшынакай чыгарып, кошумча нерселер болду да. Анан ошону биз жанагы азыркы кыдыруубузда да көрүп атабыз, ушул фаптардын иштеши мындай жандандырып, такай даярдыкта кармашыбыз керек экен да. Азыр эми мынакей күзгү, кышкы баягы гриппке карата, ОРВИге карата азыр эмдөө жумуштары жүрүп атат. Бардыгы жетишип атат бүт жерлерде. Эң биринчи эле көзөмөлүбүз ушул болуп калды. Азыр барганда эле фапка барабыз, кандай ахвал, ошол жерде кандай иш алып барат, дары-дармектер жетиштүүбү, башка аппараттар жетиштүүбү. Азыр бардык фаптарда, айылдык фаптарда алды 5тен, арты 2ден 1ден жана кислородный концентраттар менен камсыз болду. Бул эми өкмөт тарабынан берилди, эл тарабынан өздөрү алып беришти. Андан сырткары ошол гуманитардык жардам менен келген дары-дармектерди, жанагы средства индивидуальной защиты деп коет, тиги халаттарынан бери, комбинезондорунан бери аны өзүнчө коюп коюштур. Ал эми өзүнчө шкафында берки тиешелүү өзүбүздүн фонд аркылуу берилип аткан дары-дармектер менен да камсыз болгон да. Анан кышка даярдыгы, отун суусун баарын түшүрүп атабыз, азыр бардыгы даяр болсун деп. Азыр элдерде мындай арыздаттануу жок, ошол жерлерде көрүнүшүп кайдымкы режимде иштеп атышат. Бул бир. Экинчиси жанагы тез жардам автоунаалары, ошолорду алып келүү боюнча мынакей биздин өкмөт тарабынан бизге азыр 2 жаңы тез жардам автоунаасы берилди. Бул бирөөнү Ат башыга, бирөөнү Нарын областына бердик. Нарын областынан жаңыраакты бир жакшы скорыйды Актала районуна кетирдик. Андан сырткары ошол биздин атайын демирчүлөр тарабынан дагы мынакей өзүңүз билесиз, бизге ошол 9 ошол тез жардам унаасы демирчүлөр тарабынан алып келип берилген. Ошолор абдан жардам берди да бизде оореки ковидте. Азырда ошолор иштеп атышат. Анан мына кечээ эле Жунган районунда дагы бир ишкерлер ошол бир жаңы тез жардам автоунаасын ошол райондук ооруканага тапшырышты. Ушундай кылып, Кудай буйрса немеден чыгып атабыз. Анан азыр негизги эле максатыбыз ушул биздин райондук ооруканалар болобу, областтык болобу, жерлердеги ушу врачтардын жетишсиздиги абдан чоң. Айтай, ушул суроону берейин деп атам. Бул маселени кандай чечесиз? Ушул врачтар менен камсыз болуу бизди башынан эле ошо чоң проблема болуп келген да. 60-62% эле камсыз болгонбуз. Көп адистер жетишпейт жерлерде врачтарыбыз. Иштеп аткан врачтардын дагы бир 30% пенсия курагындагылар. Баары баягы эжекелер, ошолордун баары байкуштар иштеп беришти быйылкы жылы. Анан бизде эми кандай болуп атат? Ушул жана жылда билим берүү тиги медициналык академия тарабынан ярмарка өткөрүлөт. Ошол адистерди жеткирүү боюнча. Бул боюнча жылда барып заявка берип ушул 2ден 3төн адис тартып атабыз. Бул бир. Экинчиси ошолорго келгенде жеринде шартын түзүп берүү максатында. Себеби деген ал врач тап келген менен же жашаган жери болбосо, же шарты болбосо, ошол боюнча жергиликтүү бийликтер азыр жакшынакай ошол бир квартираларды же болбосо жакшынакай общежитиялар жасап атат. Нарын шаарында мисалы үчүн ошол швейцарский проект менен атайын жакшынакай ошол жаш врачтар үчүн ошо жашоо квартираларын жасап койгон да жакшынакай алып. Ат башы районунда да ошондой бар. Мына больницанын ичинде эле жатакананы даярдашып, жакшынакай кылып ошол жерде азыр ошо жаш врачтар үчүн деп. Ушундай кылып аракеттер көрүлүп атат. Жергиликтүү бийликте көрүп атат, биз тараптан дагы көрүп атабыз. Анан мына быйылкы пандемияда кыйналганда айла жок ошо Бишкектен 2 жактан ошол адистер келип, ошолор дагы бизге жардам берип кетишти да. Эми дагы бир суроону бергенге үлгүрөйүн. Мына сиз башында эле белгиледиңиз, албетте кышка карата камылгалар жөнүндө айтканда айтып кеттиңиз. Эми бизде ушундай кокусунан баягы пандемия дагы ушул экинчи толкунун бизге ушундай кыла турган болсо, демек биз эмне менен камылга болушубуз керек? Жылуулукка даяр болушубуз керек. Анан жанагындай сиз айткандай азыркы медицина кызматкерлеринин абалы бардыгы ушундай даярдыкта туруш керек. Анан көмүр оту менен мындай бир камсыз болгондо, ушулар бир убагында дагы элибиз албай калып, убагында бир көмүрлөрдү сатып албай, анан кымбаттап кетти деген дагы бир жүйөлөрдү айтып, мындай бир көйгөйлөр менен кайрыла баштайт да. Ушул кандай болуп атат? Ушуну мындай түшүндүрүү иштери жүргүзөсүзөрбү? Туура,
Бул эми жылда эле жасалып келаткан нерсе. Биз атайын ошо штабтын отурумун өтүп, ошол штабты жеринде барып, Кара Кечеден бизде 2 чоң көмүр бассейни бар, билесиздер, Кара Кечеде, анан Акталада, Турукта. Ошол жерлерге барып, жеринде штаб өтөбүз. Өткөндө да өзүм баштап барып, ошо жерге бүт акимдерди алып барып, жанагы перевозчиктерди, анан ошол көмүр каскан компаниялар менен бирдикте ошол жерден кол коюшуп, такташып алабыз да. Ошол быйылкы жылы көмүрдү момундай казалы, баасы момундай болсун. Перевозчиктер айтат, биз момундан ашырбай саталы депчи. Биз эми азыр кыш түшүп, чилде түшкөнгө чейин биз ошол баалар кармалат. Мисалы үчүн эң кымбат дегени 3,5 миң сомдон ашпайт. Бизден нарындан алыскы жери болсо дагы, ат башы болсо дагы. Анан баягы биякта молдонун бели деп коет, через Соңкел келген жак жолу жабылып калып, анан айланма жол бар, тети Кочкор менен. Ошол жак менен айланганда баягы кыштын чилдесинде 4 миңге чейин чыгып жүрөт, чындыгында. 4 миңге чейин. Анан биз эми аны көзөмөлгө алабыз. Ошон үчүн биз көмүр базаларын көбүрөөк уюштуруп, ошо көмүрдү эртерээк тартып келип ошол жерге камдап койсок, анан ошол тиги бааны көтөрбөй сатууга мүмкүнчүлүк болот да. Кудай буйрса ошондой көмүр базалардан 63 көмүр базабыз бар. Азыркы күндө мына Нарын шаарына, анан айылдагы көмүр базаларга акырындан келе баштады. Келип ошол жерге түшүрүп атабыз. Эми Кудай буйрса ошол бааны антимонополия менен дагы макулдашып алганбыз. Ошону ашырбай сатышыбыз керек дагы. Элибизди көмүр менен алып чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Буга бир эле себеп бул жанагы көмүр компаниялары үзгүлтүккө учурабай иштеп турса эле, көмүр чыгып турса, тартып жеткирүү жагы жергиликтүү бийлик милдетин алабыз. Рахмат, анда Эмиль Абдрайымович, биз берген суроолорго толугу менен жооп алганга мүмкүн болду. Бизге сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Нарын элинин ден соолугу чың болсун, саламаттыгы бекем болсун. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн актуалдуу маекте мына ушул Нарын облусунда эмне өзгөртүүлөр бар, кандай иштеп жатат, алдыдагы кыш, күз-кыш айларына кандай даярдыктар бар, мына ушул камылгалар туурасында биз маалымат алдык. Биз менен түз байланышта өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алымкулов Эмилбек Абдрайымович болду. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.